Мыкты, салих, таква жигиттердин аялы өздөрүнө саз болот экен. Бул Аллах Тааландын мыйзамдарынан бири. Жылдын башы, айдын аягы, жуманын ортоңку күндөрү эле. Усман жумуштан азыр келип, адаттагыдай иш столуна отурду. Ал 23 жашында болусуна карабай, аябай акылдуу, терең ой жүгүрткөн, өзүнү чоң адамдардай алып жүргөн, адептүү, ахлактуу, жумшак, акчаны, байлык, мансапты эмес, көңүлдү баалаган жигит. Учурда соода менен алектенет. Бир канча дүкөндөрү бар. Зекетти да дайыма өз учурунда берет. Ал ар бир адам 5 тармакта күн сайын сөзсүз өнүгүшү керек деп эсептейт. Момун адамдын бүгүнкү күнү кечегисинен пайдалуураак болушу керек деп билет. Адам Аллах берген неаматтарга шүгүр кылса, Аллах ага неаматтарын көбөйтүп берет эмеспи? Аллах берген неаматка шүгүр кылуу, ал неаматты толугу менен колдонуп, өнүктүрүүгө аракет кылуу дегенди да билдирет. Аллахым берген неаматтарга биз канчалык Аллага шүгүр кылып жатабыз? Аны колдонуп, өнүктүрүп, Аллах үчүн пайдаланып жатабызбы? Усман руханий, интеллект, финанс жана физика жактан өнүгүү үчүн күн сайын өзүнүн план дептерине күнүмдүк иштерин жазып, ишке ашырып жүрөт. Анын иш столу үстүндө бир дептери бар. Ал дептерге Усмандын жашоо сценарийси жазылган. Тагыраак айтканда, жашоодогу бүт максаттары. Аллахым адамдын ниетине жараша сыйлык берет эмеспи? Усмандын ниети аябай сонун. Анын жашоо сценарийсинде жүздөгөн китеп жазуу, миллиондогон адамдарга семинар өтүү, көптөгөн мечит, медресе, мектеп, университет салуу жана көптөгөн жакшы проекттерди ишке ашыруу пландалган. Адам жашоодо болуп жаткан кубулуштарды көзөмөлдөй албайт. Күчү, акылы, илими чектелген. Бүт баарын, максаттардын натыйжасын Аллахым гана биздин ниет, каалоолор, аракетибизге жараша берет. Бизге Аллахымдан эрк берилген, каалоо эрки. Адамга жүктөлгөн жүк, каалаш жана колундагы Аллахым берген мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдалана билиш. Берекесин, иштин натыйжасын Аллахым гана берет. Эгерде бул дептериме жазылган максаттарымды ишке ашыра албай, бул дүйнөдөн өтсөм да, Аллахым ниетиме жараша менден ыраазы болушуна толук ишенем. Аллахым менден ыраазы болсо, мындан өткөн бакыт жок дейт Усман. Усмандын жашоо сценарийсинде бир чоң максаты бар. Ал максаты дүйнө жүзүнө Аллахты таанытуу, исламга чакырып, жамандыктан кайтаруу, инсанияттын бактылуу жашаштарына себепкер болуу. Ал аябай жөнөкөй, боорукер жана жумшак мамилелүү жигит. Жүзүнөн нур төгүлөт. Усман Аллахты аябай жакшы көрөт. Аллах ыраазычылыгына жетүү үчүн бүт нерсеге даяр. Түндөлөрү тахажжудка туруп, Аллахка бүт ичиндегилерин айтат. Аллах үчүн жашайт. Аллах деп жашайт. Ата-энесине да каттуу сүйлөгөнүн эч укпайсың. Дайыма аларга жылуу жылмаюу менен карайт. Бир иш айтып калышса, хоп деп жылмаюу менен аткарат. Усмандын апасы да нур жүздүү аял. Ал аябай жумшак, ак көңүл. Ошончолук ак көңүл жумшак дейсиз, Аллахымдын мээрими жөнүндө бир сөз укса, көздөрүндө жаш кармап тура албай, ыйлап жиберет. Бир инсан кыйналып жашаганын укса, көзүндө сүйүү жашы менен колдон келгенче жардам беришке аракеттенет. Усманга дайыма зекетин өз учурунда чыгарууну жана көп садакалар бериш керек экендигин айтат. Усмандын акчаларында жетимдердин, кыйналып жашагандардын, муктаждардын акысы бар деп эскертет. Балам, Усман, зекетиңди дайыма өз убагында чыгар.
инфак чыгарсаң да сонун болот. Балам, өзүң үчүн эмес, өзгө үчүн жашагын. Үйгө Аллах менен анын элчисини калтырдым деген заманыбыздын Абу Бакыры болушуң керек. Үйгө ушунчасын калтырдым деген Умар, Усман болушуң керек. Заманыбызда бир үй бүлө, бир инсан кыйналып жашап жатса, кантип биз кайдыгер карап, өз жашообузду эчтемке болбогондой уланта алабыз. Жүрөктөр катып калган, инсандарга мээрими жок адамдар гана ошентип жашайт. Менин уулум болсоң, Аллах үчүн өзүңдү эмес, өзгөнү ойлоп жашагын. Берешендикте өзүң менен өзүң күн сайын жарышкын, деп айткан Усмандын апасы уулуна. Усман ошол учур: кымбатым апа, албетте Аллахым менен ыраазы болушу үчүн бүт аракетимди көрөмүн, деп апасыны кучактады. Бул жашоо ахирет таласы. Эмне эксең, ошонун мөмөсүн ахиретте көрөт экенсиң. Усман иш столунда эртең келүүчү жүктөрдүн тизмесин көздөн кечирип жатат эле. Бирден көзү жашоосунун сценарийси жазылган дептерге түштү. Аны алып, максаттарыма туура эле кетип жатамбы деген ойдо көздөн кечирди. Усмандын дептеринде үйлөнүү планы 26-25 жаштарына жаздылган эле. Инсан үй бүлөлүк тармакта деле өнүгүсү керек. Жашоо дайыма сен пландагандай болбойт экен. Аллахым кээ бир каалоолоруңду кечирээк, а кээ бирин эртерээк берет экен. Аллахым бизди аябай жакшы көрөт. Бизге кайсыл учурда эмне керек экенин эң жакшы билет. Инсан максат коюп, ага жетүүгө аракеттенүүсү керек. Инсан ар бир ишти Аллага таянуу менен кылып, ага тапшыруусу керек. Себебин толук аткарып, натыйжасын Алладан күтүүсү керек. Аллах эң сонун жолдорду, мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Балким сен кыйла убакыттан кийин күткөн максатың эртең келер. Балким эртең деген максатың бир канча убакыттан кийин келер. Ошону билүүбүз керек. Аллахым бизге эмне жакшылыгын толугу менен билет. Бүт нерсе Аллахымдын мээрими менен жакшы болот же жакшылыкка болот. Аллахка таянайлы. Аллахтан калбайлы. Аллахым биз күтпөгөн жерден биз билбеген бакыт эшиктерин ачат. Усман иш столунда отурчу. Бирден азан айтылып калды. Усман атасы менен шам намазын окуу үчүн мечитке карай жол алды. Намаздан соң үйгө келип чай үстүндө отурушту. Балам, деп атасы сөз баштады. Мына, жашың да 23-кө кириптир. Сен теңдүү досторуң бир эмес, 2ден балалуу болушкандары бар, деди. Элего Усман жерден көзүн үзбөй отуруп калды. Апаң менен мен сенин бактыңды көрсөк дейбиз. Сенин балдарыңды эркелетсек дейбиз. Эгер макул болсоң, сени үйлөндүрөйлү. Эмне дейсиң ошого? Усмандын атасы жана апасы ага карап жылмайып турушар эле. Усман аларга карады. Уялуу жана жылмаюу менен: ата, апа, ооба, үйлөнүү бул чоң сүннөт. Биз пайгамбарыбыздай жашасак, анын сүннөттөрүн бекем кармап жашасак, Аллах бизден ыраазы болот. Ооба, үйлөнгөндө адамдын ыйманы толукталат, күчөйөт. Ыйманы толукталган адамдарды шайтан да азгыруусу кыйын болот. Билесиздер, менин жашоомдогу максатым Аллах ыраазычылыгына жетүү, деди. Демек, макулсуң балам, деп апасы ага суроо берди. Жүзүндө жылуу жылмайуу бар эле. Ооба, макулмун апа, деп апасына жылмайды. Альхамдулиллах, деди апасы. Сүйүнүчү койнуна батпай жаткан эле. Анда биз келин издөнү, жок, келин эмес, кыз издөнү баштайлы, болобу балам? Же таныган, салиха кыз болсо айт. Болот апа, болот. Издей бериңиздер.
Макул, анда тамакка караңыздар, сууп калбасын, деди Усмандын апасы кубануу менен. Усман ата-энесинин бул кубанычын көрүп, көзүдөн жаш агып кетти. Тамактан соң атасы менен куптан окуш үчүн мечит көздөй жолго чыгышты. Намаздан соң үйгө кайтып уйкуга кетишти. Түндөсү Усмандын телефонун ойготкучу жырыңдады. Усмандын телефонунан түндүн бул убактысында ойготкуч жырыңдайт. Ал тахажжуд намаздарын көптөн бери каза кылбайт. Дароо туруп, даарат алып, тахажжуд намазын окуду. Соң колуну көтөрүп дуа кыла баштады. Аллахым, ыйык ысымдарыңды атап, чексиз мээримиңе таянып, сага жалбарамын, өзүңдөн суранамын. О, чексиз ысымдардын ээси, нукура жана чыныгы жаратуучу Аллах. О, эбегейсиз мээримдүү, баарыга тегиз ырыскы чачкан Рахман. О, айрыкча мээрим төккөн, сүйгөн пенделерине кайрым көрсөтүп, бейиш жарайды арноочу Рахим. О, барлык нерсени анык билген, эч нерсе жашыруун калбаган Алим. О, Алпейим, жылуу мамилелүү, учуруу келер замат жазалабаган Халим. О, чексиз улуулуктун, ченемсиз улук ысымдардын ээси болгон Азим. О, бардык нерсени топ келиштире, өз ордунда парасаттуулук менен пайдалуу жараткан Хаким. О, барлыгынан башаты жана соңу болбогон, өздүгүнөн бар болгон Кадим. О, эч бир себепке сүйөнбөстөн бардык нерсени тургузган, өзгөрүүгө учурабаган Муким. О, ченемсиз жоомарт, күтүлбөгөн жерден жакшылык тартуулаган Карим. Сен алсыздыктан жана ширктен, ар кандай кемчиликтерден тазасың, ары бийиксиң. Биз таянар сенден башка Кудай жок. Сактай көр, сактай көр. Бизди оттуу азаптан жана дозоктон куткара көр. Ыйык ысымдарыңды атап, сенден суранам. О, улуулугу чексиз Жалил. О, сулуулугу кыйырсыз Жамил. О, бардык нерсени өз ордуна коюуда эң ишенчиликтүү Вакил. О, махлуктардын муктаждыктарына кепил болгон, кыйынчылыктарын көтөргөн, кайрат берген Кафил. О, акыйкат менен жакшылыктын жол башчысы, ар бир туура нерсеге багыттоочу Далил. О, жыылганды жөлөгөн, кыйшайганды таяган Мукил. О, улуу кичүү бардык иштен толук кабардар Хабир. О, Алпейим мамиле кылуучу, эң майда жашыруун ишти да билүүчү, ар бир нерседе мыкты өнөрү байкалып турган Латыйф. О, баарынан жогору турган, баарыга үстөм Азиз. О, бардык нерсенин чыныгы ээси, бүткүл ааламдын нукура ээси, өкүмдары болгон Малик. Сен алсыздыктан жана ширктен, ар кандай кемчиликтен тазасың, ары бийиксиң. Биз таянар сенден башка Кудай жок. Сактай көр, сактай көр. Бизди оттуу азаптан жана дозоктон куткара көр. Рахманым, Рахимим, Аллахым, мени кечириң. Сизге татыктуу кул боло албай жатам. Сиз аябай мээримдүүсүз, Аллахым. А мен ошону байкап, сизге шүгүр кыла албай жатам. Бактылуу жашашыма миллиарддаган себептерди бердиңиз. Шериги жок болгон жалгыз Роббим. А мен кээде кайгырып, капаланам. А сиз менин сыгылышымды, кайгырышымды да каалабайсыз. Жүрөгү кысылбасын, руху кыйналбасын деп намаз бердиңиз. Жүрөгүм сизди эстегенде гана тынчтанат. Аллахым,
Sizdi zikir kılbasam жүрөгүм кадимкидей сыгылат. Я Роббим, Рахманым, өзүңүздөн алыстатпаң. Мен бүт нерсени көтөрө аламын. Бирок жүрөгүм сизден алысташты көтөрө албайт. Я Аллахым, мен сизди сагындым. Оба, дайыма мени көрүп, угуп турасыз. Бир канча саат алдын куптан окудум эле. Бирок сизди аябай каттуу сагындым. Усмандын көздөрүнөн шарактап көз жаш агат эле. Рахимим, сизге татыктуу кул боло албай жатам. Аллахым, сизди аябай каттуу жакшы көрөмүн. Аябай каттуу. Сизге дуа кылбасам жүрөгүм кысылат. Сиз менин досумсуз, сырдашымсыз, шериги болбогон жалгыз Роббим. Аллахым, Рахманым, Рахимим, сизден алыстоону каалабайм. Сизге ибадат кылып, жаныңызда туруу бул кандай сиз берген чоң неамат. Айтканча, Роббим, билесиз, ата-энем мени үйлөндүргүсү келип жатат. Аллахым, мен кече алардын сунушуга макул болгонумда аябай курсант болушту. Рахманым, мага ошондой аял бериң, ата-энемдин сүйүнүчү, кубанычы, түбөлүктүүлүккө улансын. Аларга келин эмес, кыз бериң. Аллахым, кээ бир аялдар күйөөсүнүн ыйманын күчөйүшүнө себепчи болсо, кээ бири азайышына себепчи болот. Аллахым, ыйманым азайышына себепкер болгон аялдан сактаң. Аллахым, сизден алысташты каалабайм. Жүрөгүм көтөрө албайт. Мага дайыма сизди эстетип турган, сизге дуа кылбай жүрсө жүрөгү сыгылган аял бере көрүң. Роббим, Аллахым, билесиз, мен дүйнө жүзүнө сизди улуктап, сизди тааныткым келет. Максатым, сиз менден ыраазы болсоңуз болду. Мага максатыма тоскоол болгон эмес, сиздин ыраазычылыгыңызга жетүүгө себеп болгон жубай бере көрүң. Биргеликте сиздин ыраазычылыгыңызга жетейличи. Аллахым, бул дүйнөдө ыймандан кийин берген чоң неаматыңыз салиха аял экен. Ошондой аял бериң, жүзүнү тахажжуд нуру каптаган, башыны акыл, тилини жумшактык, адебин назиктик, көкүрөгүн ыйман каптаган жубай бериңчи. Аллахым, билесиз, Аллахым, мен аябай кызганчакмын. Мага кыпындай да кыянат кыла турган аялдан сактай көрүң. Мени да кыянат кылуудан сактай көрүң. Ага залым болуудан, татыксыз болуудан сактай көрүң. Аллахым, мен кандай экенимди сиз жакшы билесиз. Сиз бүт нерсени эң мыкты билген, бүт нерсени мыкты билген, бүт нерсени мыкты жараткан, жалгыз жаратуучу чебер затсыз. Мени ага татыктуу жолдош, аны мага татыктуу жубай, бизди өзүңүз ыраазы болгон кулдардан кыла көрүң. Рахманым менин, Рахимим менин, Роббим менин, Аллахым менин, деп дуа кылып, көз жаштарын арчып, мечит көздөй аттанды. Багымнаттан соң Куран окуду, соң ислами китептерди окуду, соң чуркап күнүмдүк физикалык машыгууларды кылды. Соң үй бүлөсү менен тамактанып, жумушуна жөнөп кетти. Жумушка жеткен учурда ага Асия эжеси чалды. Ассаламу алейкум, күйөө бала, кандайсың? Ва алейкум ассалам, альхамдулиллах, сонун, өзүңүзчү? Угупсуз да? Альхамдулиллах, жакшы. Албетте угам да. Убактым аз эле. Бүгүн базарга барамын. 12лер чамасында кайсыл дүкөндө болосуң? Тынчылыкпы? Бек байке иштеген дүкөндө болсом керек ал убакта. Оба, тынчылык. Макул, барганда сүйлөшөбүз, деп Усмандын эжеси трубканы койду. Усман
айтылган убакытка жакын Бек байке иштеген дүкөнгө келди. Бек байке 55-ке кирип калган киши. Усман менен биргеликте бул дүкөндү жүргүзөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бек байке, кандайсыз? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллах, жакшы. Өзүң келдиңби? Альхамдулиллах, мен да жакшы. Ооба, келдим. Соода кандай? Товар жетиштүү элеби? Аллага шүгүр. Соода акыркы учурлар аябай жакшы. Бирок товар керек. Мурунку жума келген товарлардан дагы бир ирет айттырсаң? Болот, макул. Бүгүн заказ кылып коеюн. Иншаллах. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Деп Усмандын эжеси Асия кирип келди. Ва алейкум ассалам. Альхамдулиллах, деди Усман. Ва алейкум ассалам. Альхамдулиллах, жакшы, деп жооп берди Бек байке. Усман жана анын эжеси Бек байке менен коштошуп сыртка чыгышты. Кыздарыңыз, балдарыңыз, жездем жакшыбы? Альхамдулиллах, баары жакшы, деп көз кыры менен жылмайып жатты. Угуп жатам. Эмнеге чакырдыңыз? Жүр, сага бир кызды көрсөтөйүн. Кыз? Кайсыл кыз? Билесиң, кабарым бар. Кече апам чалган болчу. Үйлөнүшкө макул болупсуң. Угуп, жайымда отура албай калдым. Курсант болдум. Токтоңуз эже. Келиңиз бул жака, деп Усман четирек эжесин баштады. Кана, эми сүйлөңүз. Кайсыл кызды көргөнү кетип жатабыз? Усман, иним. Сага жакшылык каалаймын, билесиң. Жубайың өзүңө окшош, жумшак, акылдуу, тарбиялуу болусун каалаймын. Сага саз бир кыз бар. Кыйладан бери көз алдыма алып койгонмун. Мурун эле айтайын дегенмин, бирок сен көнбөйсүң деп ойлогом. Альхамдулиллах, мына көнүпсүң. Сафия аттуу бир кыз бар. Сенден 3 жаш кичине. Фатима курбумдун сиңдиси. Мындан 5 ай алдын анын үйгө конокко барган элем. Үй бүлөсү да динге бекем, көңүлдү баалаган үй бүлө. Кызга келсек, аябай жөнөкөй кыз. Уялчактыгын айт. Акылы тунук. Эркек затына кызыгып, мамиле курбаган, өзүнү Аллах ыраазычылыгын көздөп, келечектеги жолдошу үчүн сактаган кыз. Усман аябай көңүл буруу менен угуп жатты эжесини. Эжеси Сафияны аябай берүүлүү менен сүрөттөп, айтып берип жатты. Бир да махрам болбогон эркек колунан кармабаган. Колдору жалаң китеп кармаган кыз. Аябай көп китеп окуйт экен. Бош убакыт тапса эле китепке жүгүрөт экен. Тазалыгынан, ибалуулугунан, Аллах ыраазычылыгы үчүн эркек затынан өзүнү алыс кармаган кыз. Иншаллах, сенин тагдырыңа жазылган кыз ошолдур. Тахажжудту каза кылбайт экен. Кээде жай намаздары ыйлай берип, саждага барган жери нымдуу болуп калат экен. Чындыгында Усман да Сафия сыяктуу эле. Кээде тахажжудта ыйлай бергенинен жай намазы, кийими нымдуу болуп калат эле. Усман, кыз аябай сонун. Иншаллах, ал сага итаат кылган. Сени Аллах үчүн сүйгөн. Сага эч качан кыянат кылбаган жубай болот. Жүр, ошол кызды көрөйлү. Эже, деп ойго чөккөн Усман ойлорун топтоп эжесине жүздөндү. Менин иштерим азыр көп. Келиңиз, башка күнү баралы, деди. Жок, деп кабагын салды эжеси. Азыр барабыз. Мындай мүмкүнчүлүк бир жумада бир келет. Жакшы кыздарга жуучулар көп болот. Бир жумада бир дейсизби? Деп таң калды Усман. Ооба. Ар 4-күнү күнү анын байкеси сабак тапшыруу үчүн устазыга барат экен. Негизи азыр биз барчу дүкөндө байкеси иштейт. Сафия ар 4-күнчү күндөрү жардам берүү үчүн келип турат. Балким кийинки 3-күнчү күнгө чейин бир жигитке болуп коюшар. Айтор сөздү кыска кылып, жүр,
Көрөлү деп Усмандын эжеси жол баштады. Усман да ага макул болуп, Сафия иштеп жаткан дүкөнгө бет алды. Усман өзүнү башкача сезип жатты. Аябай толкундануу ичинде. Бир аз уялып, сүрдөп да жатты. Комфорт аурасынан чыгып кеткендей, сезимдери ага баш ийбей жатты. Эжеси жол бою Сафия жөнүндө айтып берер, ал болсо ойго чөгүп, толкундоо абасынан дем алып баратты. Мына, ал дүкөнгө келишти. Усмандын эжеси дүкөнгө кирди. Артынан Усман. Усман кирген замат те алысыракта, туш тарапта китеп окуп жаткан кара ныкаптагы Сафияга көзү түштү. Ал «Машаллах» деп акырын шыбырады. Эжеси Сафия тарап басып «Ассаламу алейкум, Сафия, кандайсыз?» деп жылмайды. Сафия ордунан туруп, колундагы кол жолугу менен көздөрүн арчып, жагымдуу жана акырын үн менен «Ва алейкум ассалам, жакшы, альхамдулиллах, өзүңүз кандайсыз, Асия эже?» деп суроолуу жооп берди. Жана колундагы китебин оң жактагы текчеге койду. Усман таң калып жатты. Өзүнө өзү кызык, кандай китеп окуп жаткан экен, ыйлаганына себеп болгон деп суроо берип жатты. Сафия китепти коюп, Усмандын эжесинин жанына барды. Кээде жерди карап, кээде китептерди карап, Усмандын эжеси менен сүйлөшүп жатты. Такыр Усманга көңүл бурбады. Анын үнүдөн, кыймыл аракетинен тазалыгы, ыйбалуулугу, уяттуулугу байкалып турчу. Сафия жана Усмандын эжеси китептерди көздөн кечирип бир аз басышты. Усман эмне кылуусун билбей, өзүнү жоготкон абалда Сафия койгон текчеден колуна келген биринчи китепти кармады. Китептин үстү өзгөчө тышталыптыр. Китепти ачса Куран экен. Курандын барактары дээрлик тытылып кеткен эле. Кээ бир барактары нымдуу, кудум суу куюлгандай. Ошондо Усман Сафия эмне себептен көздөрүн арчыганын түшүндү. Курандын кээ бир тамгалары Сафия ыйлай бергенинен өчөйүн деп калган. Ошондо Сафия Усман ал текчеден китеп алганын байкады. Усмандын эжесине акырын ал текчедеги китептер колдонулган, сатка коюлбаган китептер экенин айтты. Асия Усманга эми бул сөздөрдү айтайын дегенде, Усман акырын Куранды жапты го сыртка чыгып кетти. Алысыраак барып, четирээк чыгып, Аллага ичиндегилерин төгүп жатты. Роббим, Аллахым, көрүп турасыз. Мен ага татыктуу эмесмин. Аллахым, ага үйлөнүп, зулум кылып, залым болуп калуудан коркомун. Бир аз убакыт өткөнчө Усмандын эжеси келди. Усман, деди эжеси. Усман жерден көзүн үзбөй ойго баткан эле. Усман, деди эжеси кайра. Оу, угуп жатам деп өзүнө келди Усман. Эмнеге кетип калдың? Кыз жактыбы? Ага үйлөнө албайм. Бири-бирибизге ылайык эмеспиз, деди Усман акырын үндө. Эмнеге деп капалуу сурады эжеси. Туура келбейбиз бири-бирибизге. Тең эмеспиз. Кандай китеп алдыңыз? Ошодон сүйлөң, деди Усман сөздү буруп. Эжеси Усмандын акылдуулугун, терең ой жүгүртүп, чечим чыгарган жигит экенин билет. Ошого аны такап суроолор бербеди. Бирок аябай капаланды. Сафия анын келини болушун аябай каалаган эле. Усмандын эмнеге мындай дегенин да эч түшүнө албай жатты. Колумдагы китеп Жүрөктөр ачкычы аттуу китеп. Бул китепти Сафия сунуш кылды. Бир канча жолу окуп чыгыптыр. Усман деп кайрадан Сафия жөнүндө сөз ачты. Жакшы кыз. Акылдуулугун,
адептүүлүгүн кара. Берген суроомо терең ойлонуп, сонун жооп берип жатты. Ойлонуп көр, мындай салиха жана акылдуу кыздар азыркы заманыбызда аз. Бүт тараптан бар кыз. Апам да Куранды үйрөнүп жатат го. Өзүнүн келини апама устаза болот эле. Сенин да ыйманың сонун аял себептүү толукталат эле. Усман дагы бир дүкөнгө барып, кабар алыш керектигин айтып, эжеси менен коштошуп дүкөнгө бет алды. Эжеси оор үшкүрүнүп, капа болгон, таарынган кичинекей кыздай үйгө кайтып кетти. Усман дүкөндөн кабар алганч, пешин окуганы мечитке барды. Пешинден соң устазынын жанына илим алганы барды. Усман 6 айдан бери илимге каттуу киришкен. Жумасына 3 жолу пешинден асырга чейин фыкых, акыйда жана тасаввуф илимдерини үйрөнүп барат. Билгендерин амалда колдонууга аракеттенет. Ахли сүннөт алымдарын китептерин көп окуйт жана өзү да бул жамаат жолун бекем карманат. Усмандын максаты сүннөт менен жашоо жана бүтүндөй дүйнөгө Аллах Тааланы таанытуу. Усман, сага сөзүм бар, деди устазы. Угуп жатам, деп ага карады Усман. Жашың да 23-кө кирген. Үйлөнүү убактың да келип калды. 6 айдан бери сабак алуудасың. Жашың 23-тө болсо деле акылың чоң жаштагы кишилердей. Ыйманың, такубалыгың, эң негизгиси Аллага болгон сүйүң кылган иштериңден байкалат. Өзүнү эмес, өзгөнү ойлоп жашаган Алланын өрнөк алчу кулдарынансың. Астагфираллах, устаз, сиз ойлогончалык момун эмесмин. Билгенимден билбегеним көп. Ыйманым деле, деп ойго чөктү. Менин байкем Борбордук мечиттин имамы. Жакшы, такуба, салих жигит болсо айткан деген эле. Кызынын деле бою жетиптир. Атасы кызыны акыр заман фитнасына, напсинин терс азгырыктарына алданган, эрксиз жигиттерге эмес, кызы бейишке кирүүсүнө себепкер болгон, аманатка кыянат кылбаган, бүт тараптан өнүккөн жигитке бергиси келет. Кызы да ошондой жигитке сас, салиха. Эгер макул болсоң, үйдөгүлөрүңдү жөнөт, жолугушуп көр. Усман устазын айткан сөздөрүнөн Сафияны эстеди. Бул кыз да Сафия сыяктуу болсо керек деп, оор үшкүрүнүп устазыга: "Устаз, мен ага ылайык болбосум керек. Атасынын баяндарын угуп жүрөм. Аябай такыба, илимдүү киши. Кызына да сонун тарбия бергенине шек жок. Бирок мен андай жубайга ылайык болбосум керек. Илим алууну жакында баштасам. Намазды үй бүлөбүз менен жакынкы жылдары окуй баштадык. Атасы мага кызын бербейт го. Берсе да залым болуп, зулум кылып албайын. Ага Аллахым татыктуусун жөнөтөт, иншааллах." Бул анын үй дареги, деп устазы бир кагазды берди Усманга. "Ойлонуп көр, сенден жакшы кабарды күтөм, иншааллах", деп устазы сабак берүүнү улантты. Сабактан соң устазы бир канча айга илимий сапарга аттанып жатканын айтып, Усманга бир канча китептерди тапшырды. Келип текшеришин айтты. Усмандын оюнда эмиесе имам, анын кызы, колумдагы үй дарек. Ал керектүү товарларды буйртма берип, Миң ойдо көчөсүндөгү мечитке аттанды. Дароо истихара намазын окуп, дуа кылды. О, таянычы жок алсыздардын эң күчтүү жардамчысы. О, жөлөгү жок бечаралардын эң бекем таянычы. О, кедей муктаждардын түгөнгүз казынасы. О, куткаруучусу жоктордун эң жакын жардамчысы,
куткаруучусу, о коргоосуз калгандардын эң ишенимдүү коргоочусу, о байлыкка таянбай сыймыксыз калгандардын эң улуу сыймык мактанычы, о сый урматсыз калгандардын эң жогору сый урмат кайнары болгон Азиз, о бале кырсыктардын жана душмандардын алдында жардамчысыз калгандардын эң улуу жардамчысы, о жора жолдошу жок жалгыздардын эң жакын жан досу, о куру кол жакырлардын түгөнгүс улуу байлыгы. Рахманым, Аллахым, бүгүн Аллахым ал китеп дүкөндөн кетип калдым, көрдүңүз. Ага үйлөнүп, ага зулум кылган залым болуп калбайын дедим. Роббим, Аллахым, ал Куранды окуй бергеннен, ыйлай бергеннен Курандын беттери тытылып, кээ бир аяттар жакшы көрүнбөй да калыптыр. Ал сизге жакын кулдарыңыздан болсо керек. А мен илимсиз пендеңиз ага татыктуу эмес элем. Ал аялга татыктуусун насип кылыңыз, Аллахым. Аллахым, устаз да имамдын кызын сунуштады. Имамдын кызы да китеп дүкөндөгү кыздай болсо керек. Үй бүлөсү да аябай диндар экен. Аллахым, мен бул кызга туура келемби? Аллахым, мен сизге таянамын. Мага өзүңүз туура жол көрсөтүң. Мага татыктуусун насип кылың. Ага залым эмес, мээримкөй жолдош болоюнчу. Рахманым, мен кандай экенимди сиз билесиз. Мага кандай жубай керектигин билесиз. Менин максаттарымды билесиз. Өзүңүз мага жол көрсөтүң. Сизге гана таянам, сизден гана жардам сураймын.